Al-fi'lul madi, өткөн чак этиши. Араб тилиндеги өткөн чак этиши жактама ататоштор менен кандай жакталат? Хуа, биз мурдагы сабакта өткөнбүз жактама ататошторду. Хуа ал. Хуа катаба, ал жазды. Хума, бул экилик сан болчу. Хума болгон кезде хума катаба, ошол алар экөө жазышты. Ыш деген мүчөнү билдириш үчүн а тамгасын улайбыз. Хума катаба, алар экөө жазышты. Хум катабу, алар жазышты эми. Хум деген билгени жактама ататошту көрсөтүш үчүн этиштин аягына у деген мүчөнү улайбыз. Хум катабу. Хия катабат, ал жазды. Эми женский роддогу хияны билдириш үчүн сөздүн акыркы тамгасына та улайбыз. Сукунду та. Хума катабата, алар экөө жазышты. Эми бул жердеги та ошол женский родду билдирет. Алиф болсо бул экилик санды билдирет. Хума катабата, алар экөө жазышты. Анан хунна катабна, алар жазышты. Демек хуа катаба, хия катабат, ал жазды. Хума катаба, хума катабата, алар экөө жазышты. Хум катабу, хунна катабна, алар жазышты. Араб тилиндеги жактама ататоштор менен келген өткөн чак этишине мисалдар. Ошондой эле араб тилиндеги экинчи жактагы жактама ататоштор менен өткөн чактагы этиштин жакталышы. Анта катабта, анта деген сен, катабта жаздың. Ошо анта деген сөздү билдириш үчүн этиштин аягына та мүчөсүн улайбыз. Анта катабта, сен жаздың. Антума, силер экөөңөр, катабтума. Экөөңөрдү билдириш үчүн тума деген мүчөнү улайбыз. Антума катабтума, силер экөөңөр жаздыңар. Антум катабтум, силер жаздыңар. Бул мужской род үчүн болду. Эми женский род үчүн болгон мисалдарды карайлы. Анти катабти, сен жаздың. Антума катабтума, силер экөөңөр жаздыңар. Антунна катабтунна, силер жаздыңар. Бул араб тилиндеги өткөн чак этиши менен жактама ататоштордун жакталышы. Ал эми араб тилиндеги биринчи жактагы жактама ататоштор менен өткөн чак этишинин жакталышына көңүл бурабыз. Ана болгон кезде бул мен, мужской жана женский род үчүн колдонулат. Ана катабту, мен жаздым. Нахну катабна, биз жаздык. Ушуну менен араб тилиндеги жактама ататоштор жалпы 3-2 жана 1 жакта өткөн чак этиши менен толук жакталды.